Биринчи киришүүдөгү видеодо айткандай эле, тамекини таштоо оп-оңой. Эгерде ушул маселени туура түшүнсөңүз. Анткени бул курс ушул көз карандыктан толугу менен арылам деген бекем ишеними бар адамдар үчүн арналат. Унутпаңыз, бардыгы сиздин мээңизде жашырылган. Келгиле, баштайлы. Чыныгы ишеним деген эмне? Сөздүктө мындай дейт. Ишеним бир нерсенин туура экенине бекем ишенүү. Адам бекем ишенген диний, этикалык же саясий идея. Адам биротоло тамеки таштагысы келсе, анда эмне үчүн ишеним маанилүү? Жооп өтө жөнөкөй. Чылым чегүү ден соолугуңузга, жаныңыздагы адамдардын ден соолугуна зыянын тийгизип жатканын толук түшүнүп, бул баңгизат сизди акырындан өлтүрүп жатканын моюнга алганда гана акыл эс менен тамеки таштайм деп чечим кабыл аласыз. Баары туура экенине көз жетип, реалдуулук кандай болсо, ошондой кабыл алгандан кийин биринчи эле ак барак кагазды алып, эки бөлүккө бөлүңүз. Биринчи бөлүккө тамекини ташташ керек деген бардык себептерди жазыңыз. Ал эми экинчи жагына тамекини таштаганда кандай пайда болоорун санап чыгыңыз. Оюңузга келгендин баарын жазыңыз, фантазияңызды колдонуңуз. Бир нече себеп жана артыкчылыктардын тизмесин сунуштай кетейин. Себептер организмге зыянын тийгизет. Артыкчылыктар узагыраак жашайсыз. Себеп бекер корогон акча. Артыкчылык ден соолугуңузду оңдойсуз. Себеп ооздон кетпеген жагымсыз жыт. Артыкчылык башка адамдарга шык бересиз. Себеп башкаларга жаман үлгү. Артыкчылык бир канча оорунун алдын аласыз. Себеп көп оорулардын башаты. Артыкчылык бир топ жеңил дем алып каласыз. Өпкө тазарып, күчтөнөт. Себеп тынчсызданууну чакырат. Нервоздуулук. Артыкчылык кадимки тынчтыкты сезесиз. Себеп айлана чөйрөгө зыяндуу. Артыкчылык көз каранды болбойсуз. Эркиндикке ээ болосуз. Албетте, мындай тизменин эмне кереги бар деп сурарсыз. Бирок, ушул тизмени түзүп чыккандан кийин курста айтылбай калган башка бир топ темалардын үстүнөн ойлонгонго жардам берет. Тизмени анализдеп чыгып, тамекини таштагандан кийин кандай артыкчылыктарга ээ болооруңузду көрөсүз. Тизмени түзгөндөн кийин көз алдыңызда болушу үчүн көрүнүктүү жерге илип коюңуз. Мүмкүн аны мобилдик телефонго же башка электрондук каражатка жазып алып, эскертүү коюп коерсуз. Аны көргөн сайын чылымдан баш тартууга кандай себептер бар жана кандай артыкчылыктарга ээ болооруңузду эстеп турарсыз. Мындай көнүгүү тизмедеги ар бир сүйлөмдү, ар бир пунктты эстеп калганга жардам берет жана күн сайын, саат сайын, секунд сайын эң мыкты чечим кабыл алып жатканыңызды эстетип турат. Сабакты өткөндөн кийин ишенимиңиз бекемделди деп үмүттөнөм. Өзүңүздүн тизмеңизге олуттуу карап, эмне үчүн тамекини таштагыңыз келип жатат? Ошонун себептери менен артыкчылыктарын жакшы ойлонуп чыктыңыз деп ойлойм. Ишенип коюңуз. Сиз тамеки таштай аласыз. Эми сизди кийинки шыктандыруучу курска чакырам.